Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alayna wa tammim bi khair. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болған Аллах Тааланын аты менен баштагандан кийин бүткүл аламдын ээси болгон, бүткүл аламды жоктон бар кылып жараткан улуу Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтканыбыздан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын эң акыркысы, бирок Аллахтын алдында эң кадыр барктуусу болгон акыры заман пайгамбары, жарокер пайгамбарыбызга Аллахтын салам жана салаваттарын айтып, андан кийин сиздер менен буга чейинки баштаган сабагыбыз, долбоорубуздун негизинде 28 хадиске келип калдык буюрса. Буга чейинки өткөн хадисибизде 27 хадисти атап өткөнбүз. Бул чындыгында 27 хадисте дагы өтө бир маанилүү хадистердин бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Аллах Тааланын биз менен бизге берилген ислам дини, бул тынчтыктын дини, ынтымактын, биримдиктин дини жөнүндө баса белгилеп, албетте ал хадисте инналлаха катаба л-ихсана аля кулли шейин, Аллах Таала бардык нерседе Аллах Таала жакшылыкты жазгандыгын, кандай кыпындай амал кылсаң дагы анын жакшылык жазасы бар экендигин. Фаиза каталтум фахсинул китла, эгерде силер жандыкты сойгон учурда дагы ага жакшылык менен сойгула. Фаиза забахтум фахсинул забаха, эгерде силер ошол жандыкты союп аткан учурда дагы ырайым кылгыла деген. Биздин ислам дининдеги ислам дининин эң чоң негизги шиарлары, символу болгон бул ырайым, мээрим жөнүндө айтылган. Мына ошондуктан дагы азыркы учурда тилекке каршы кайсы бир дин душмандары тарабынан же динди сырттан карагандар үчүн биздин ислам динин экстремизм, терроризмге байлаган же бир мыкаачылык, башка нерсеге байлаган көрүнүштөрү жок эмес, бирок ошолорго жооп катары Аллах Таала бир канча аяттарда дагы баса белгилеп өткөн. Ошон үчүн бузукулуктун, экстремизм, терроризмге анын дини жок, анын улуту дагы жок. Ал бузук адам, ал ар кандай улуттан дагы, ар кандай диндеги адамдан дагы чыгышы мүмкүн. Ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде буга чейинки аяттарда эскерип өткөндөй: "Ва ман яктул му'минан мутааммидан фажазаؤhu джаханнам خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما" деген Аллах Таала оор аяттарды эскертип өткөн. Чындыгында бул аятта эгерде атайлап бирөөнү бирөө өлтүрө турган болсо, анын Аллах Таала тарабынан берип турган жазасы эмне десе, ал түбөлүктө тозокто болуусу, Аллахтын каары, наалаты болуусу жана ал үчүн улуу азаптар даярдалгандыгын эскерткендиги. Жана Аллах Таала Кур'анда "Ва ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил арди факааннама катала ан-наса жамиа", эгерде кимде ким бир адамды өлтүрө турган болсо, бузукулук менен эгерде аны бирөөгө кол салса, анда ал бүткүл адамзатты өлтүргөнгө барабар деген оор аяттар, өкүмдөр айтылган. Ошондуктан ислам дини дайым ынтымактын, тынчтыктын, биримдиктин, боорукерликтин дини болуп эсептелген. Ал эми бүгүнкү ошол хадисибиз дагы 28 хадис: "Рифку бил хадами бил афуи анху" деген. Өзүңдүн колуңдагы кызматчыларыңа дагы кечиримдүү бол, ырайым кыл деген тема менен баштаган. Чындыгында бул китеп биздин мусулмандардын адеп аклагына байланган китеп. Ошол көөдөнүн кооздугу деп айтылгандыгынын себеби дегенде биздин азыр көөдөнүбүздүн боштугу, көөдөнүбүздүн ачтыгы, ошол көөдөнүн ичиндеги адеп акылактын жоктугунан ар кандай бир туура эмес кадамдарга, жүрүм турумдарга барып калып аткандыктан, ошол адам качан гана ички дүйнөсү оңолгондо, ички дүйнөсү түздөлгөндө, ички дүйнөсү ошол таза болсо, бай болсо, анда сырткы денебиз дагы кең боло турган, таза боло турган. Албетте качан гана ички дүйнө, жан дүйнө таза болгондо, сиз менен бизди курчап турган табиятка дагы тазалык келе турган нерсе болгондуктан бул ошол көөдөнүн кооздугу деген китепте жазылган. Эми ошол 28 хадисте бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын адамга эмес, балким айбанга дагы кылына турган жакшылыктарың жөнүндө дагы көп нерселер камтылган. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ан Абдуллах ибн Умар радияллаху анхумадан риваят кылган хадис, сиз менен бизге жетип келген хадис: "Кала جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت".
ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالث قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. Бұл хадис шындығында ислам шариятыбыздағы әдеп ахлақтың, сабырдуулуктун адам баласынан өтө бир чоң таасирлүү хадистердин бири. Бұл хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизде ошо кубаласында кызмат кылгандарга рахим кылгын, кечиримдүү бол деген хадисте тема коюлган. Мына ошондуктан дагы فيها رسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفق ندبها فيها رسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفق بخدم بكثرة العفو وصرف عنه فالتلطف بهم بتجاوز عن أخطائه деп айткан. Бұл колуңдагы кызматчыларын ката кеткизген болсо дагы эми атайлабастан балким билбестик менен же байкабастыктан кетирген кемчилдиктери, каталар болсо аны кечире билүүнүн үндөгөн хадистерден бири дейт. Мына ошондуктан ас-сахаби аль-жалил Абу Абдурахман улуу сахабалардан бири болгон Абдуллах ибн Умар, билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан эң көп хадис риваят кылган улуу сахабалардан бири бул Абдуллах ибн Умар. Умар болсо өзү билесиздер, Умар ибн Хаттаб бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан экинчи халифасы, орун басары болгон, адилеттүүлүктүн туу туткан, адилеттүүлүктү даңазалаган, тарыхта аты алтын тамгалар менен жазылып калган улуу сахабалардан бири. Бул адилеттүүлүк ушунчалык өзүнө туу туткандыктан Умар разияллаху анху жүргөн көчөдөн кала берсе иблис ал көчө менен, шайтан ал көчө менен басылган эмес. Ошондуктан Аллах Таала сиз менен бизди дайыма адилеттүүлүккө, чынчылдыкка гана Аллах Таала бизди буйруган жана ошол нерсени кызыктырган. Бұл хадисте жаа ражулун иля наби саллаллаху алейхи ва саллям деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир чоочун кишинин келгендиги жөнүндө риваят кылынат. Ал чоочун кишинин ким экендиги дагы негизи хадисте баяндалган эмес. Ал жерде кам марра на'фу ан хадим, коласыбыздагы кызматчыларды канча ирет, канча жолу аларды биз кечиришибиз керек. Ида ахтаа, эгерде ката кеткисе дейт. Мына ушул кезде وصمت النبي صلى الله عليه وسلم إما تقربا للوحي أو تفكرا في الجواب дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпай туруп калды дейт. Балким унчукпай туруп калгандыгы же бир пайгамбар саллаллаху вахий келип турган учурга, ошол вахийге жакын болгондуктан, же болбосо ал кишинин суроосуна жооп күтүп туруп калган сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпай туруп калды дейт. ثم أعاد السائل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. Кайрадан жанагы киши пайгамбар саллаллаху суроосун узатып, андан кийин пайгамбарга экинчи жолу да кайрылды дейт. Фасамата наби саллаллаху алейхи ва саллям казалик. Ал учурда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпастан турду дейт. Фаламма кана минху суал фи маррати thalitha дейт. Эми үчүнчү жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан ошол киши сураган кезде кала наби саллаллаху алейхи ва саллям мужибан лаху афу анху, аны кечир деди, ага рахим кылган. فإن أخطأ في كل يوم 70 مرة. Bir günde 70 жолу ката кеткизсе, 70 жолдагы кечиримдүү бол, райымдуу бол деди. Вафу анху 70 مرة. Бул жердеги 70 жолу кетирсе дагы деп айтылган негизи адат, бул жердеги сан хуна лейса максуд дейт. Негизги ошол 70 жолу гана болсо дагы деп 70ти эсептеп отуруш максат, негизги максат эмес дейт. فإنما المراد هو المبالغة والتكثير дейт. Көп ката кеткизсе дагы, көп канчага ката кеткизсе ошончо кечиримдүү бол, райымдуу бол деген маанини камтыйт дейт. Себеби дегенде фактори менен афу минху махма ахта, канча ката кеткизсе дагы ошончолук кечиримдүү бол деген маанини түшүндүрөт дейт. Себеби дегенде арабтарда дагы бизде азыркы учурда мисалы 1000 жолу сага айттым, же 1000 жолу сага телефон чалсам дагы көтөрбөдүң дегендей бир кээде ашырып ал адамга ошончалык көп жолу аракет кылганыбызды билдирүү максатында айткан сыяктуу эле арабтарда дагы, араб тилинде 70 саны ушундай максатта колдонулуп келген. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда дагы истагфир лахум ау ла тастагфир лахум фа иллам тастагфир лахум 70 марра деген Аллах Таала. Куранда Аллах Таала ошол мунафыктарга аларга канчалык истигфар кылсаң дагы, истигфар айтпак керек. Кала берсең сен 70 жолу аларга истигфар айтсаң дагы Аллах Таала аларды кечирбейт деген аят түшкөндө 70 деген сан ал жерде да кайталанган. Бул деген сөз ошол 71 жолу же 72 жолу
истигфар айтса анда күнөөсү кечирилет эле деген максат эмес дейт. Бул жерде аларга канчалык көп истигфар айтсаң дагы алардын мунафыктыгына, алардын эки жүздүгүнө, алардын нифагын кечирип кое турган нерсе эмес. Себеби дегенде алардын нифак ал жүрөктүн амалы, жүрөктүн түпкүрүндөгү жаман оор бузукулук болгондуктан, мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран'да «Иннал мунафикина фи даркил асфал» чындыгында мунафыктар, эки жүздүүлөр дозоктун эң түпкүрүндө болот деп оор азапта болуусун эскерткен. Мына ошондуктан бул 70 жолу болсо дагы кеткилсе дагы кайра аны 70 жолу сен кечире бил дегени, канча ката кеткилсе ошончо жолу кечиримдүүлүк бол деген хадис дейт. Кадруя хадал хадис билафсин ахар, чындыгында бул хадисти башка лафз менен, башка ибара менен айтылган риваяттар дагы бар дейт. Абдуллах ибн Умар разияллаху анхудан эле анна ражулан ата наби саллаллаху алейхи ва саллям факала я расулаллах инна ли хадиман юсиу ва язлим афа азрибу деп айтты дейт. Я расулаллах, чындыгында менин бир колумда кызматчы бар дейт. Албетте кызматчы дегенде максат бул жерде ал убакта кул максат кылынгандыгы, албетте ал убакта кулчулук болгондугун. Чындыгында бул жерде дагы бир баса белгилеп айтып кете турган нерсе, кулчулук бул ислам келгенге чейин болгон. Кулчулук доорун деп айтабыз тарыхта. Кулчулук доору ислам келгенден кийин ошол кулчулук менен күрөшүп, кулчулукту жойгонго исламдын салымы өтө чоң. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Куранда кээ бир сооптуу амалдарды кылган кезде, кээде ошол каффаратка Аллах Таала милдет кылган нерселерде итқ рақаба деп айткан. Кул азат кылууну өкүм кылып киргизип, ошол кул азат кылууну талап кылып олтуруп, азыркы учурда дүйнөдөгү эч бир кул калбай калгандыгы. Бул исламдын адам затына кошкон эң чоң салымы болуп эсептелет. Ошондуктан албетте ошол убакытта ошол өкүм толук жүрүп, азыркы учурдагыдай болуп кулчулук жоюлганга чейин кол астындагы өзүнүн кызматчылары, кулдары болгон. Ошол негизги максат кылынган бул хадисте. Мына ошондуктан колундагы ал кулу кызматчысы юси ва язлим, ал өзү ката кеткизип, туура эмес нерселерди кылгандыгын, зулум кылып аткандыгын көрөм дейт да. Афа азрибуху, ошол кезде мен аны урсам болобу деп пайгамбардан сурады. Кала ла, урганга болбойт деди. Тафу анху кулле яумин 70 марра. Бир күндө 70 жолу ката кеткисе 70 жолу сен кечиримдүү бол деди, кечиргин деди. Көрдүңүзбү? Ошондуктан фама аъзамака я ислам хина амартана биррифqi бид'афи ва шафакати ала al-qadama дейт. Исламдын канчалык адамдарга, алсыздарга анын жумшактыгы, анын ислам дининин ырайымдуулугу, мээримдүүлүгү кандай гана бир ажайып бир улуулук дейт да. Вама архамака я набий ислам хина базаста би рахматик. Чындыгында Аллахнын эң ырайымдуу пайгамбары, ислам пайгамбары, сен кандай гана ырайымдуусуң, би рахматик ва рафатика фи кулли умам. Бардык адамзатка пайгамбар саллаллаху болгон мээрими, ырайымы, жумшактыгы жөнүндө өз жине камтылган хадис дейт. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин». Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды бүткүл ааламга рахмат кылып жөнөтүлгөндүгүн, бүткүл ааламга. Тагыраак айтканда, биз эмне үчүн бүткүл ааламга деген сөздү баса белгилеп айтышыбыз керек? Себеби дегенде, буга чейинки жөнөтүлгөн пайгамбарлар өзүнүн элине, өзүнүн айылына, өзүнүн коомуна, же болбосо өз бир улутка пайгамбар болуп жиберилип турган. Ал эми биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын арабтардан чыккандыгы менен бирок бүткүл аалам үчүн пайгамбар болуп жиберилгендиги. Ал кала берсе ат-сакалайн, адам баласына, инс ва джинге, адамдарга жана джиндерге, бизге көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн жин алам үчүн дагы пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп жиберилгендиги. Мына ошондуктан Куран пайгамбарыбыздын өзүнүн өмүр жолунда, өмүр баянында карасаңыздар, пайгамбарыбыздан адамдар эле эмес, жиндер да келип пайгамбарыбыздын түшкөн Куран уккандыгы, алар исламды кабыл алгандыгы жана өзүнүн коомуна барып, жиндер дагы өзүнүн коомун исламга даават кылгандыктары жөнүндөгү Курандагы атайын жин сүрөсүнүн дагы түшкөндүгү, бунун бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху бүткүл ааламга пайгамбар болуп жиберилгендигине. Азыркы учурда кээ бир адамдардын ошол сабатсыздыгы дейбизби, же болбосо тарыхтан толук маалыматын, диндин толук түшүнүгү болбогондуктанбы, ал пайгамбарыбызды арабтарга гана таандык бир пайгамбар сыяктуу, ислам шариятын айта турган болсок, балким ошол арабтарга гана таандык дин сыяктуу туура эмес тайкы түшүнүктөр дагы бар. Бирок ошондуктан биз кайра дагы бир жолу баса белгилеп айтабыз, биздин пайгамбарыбыз
акыр заман пайгамбары болгондугу жана биздин пайгамбарыбыз бүткүл ааламга, бүткүл аалам дегенде анын ичинде адамдарга, жиндерге, жан жаныбарларга чейин бүт бардыгын өзүнүн камтыгандыгын дагы баса белгилеп айтабыз. Мына ошондой эле жан жаныбарларга дагы пайгамбарыбыздын ырайым кылгандыгы, пайгамбар саллаллаху алейхи келип жан жаныбарлардын дагы пайгамбарыбызга арызданганда ошол жан жаныбарлардын ээсине пайгамбар саллаллаху алейхи эскертүү бергендерин тарых күбө. Мына ошондуктан пайгамбарыбызды "Ва арсалнака илля рахматал лил аламин" бүткүл ааламга пайгамбар кылып, ырайым үчүн пайгамбар кылып, рахмат үчүн пайгамбар кылып жиберилген пайгамбар экендигин бардыгыбыз эстен чыгарбашыбыз керек жана башкаларга дагы ошол нерсени туура түшүндүрүп жеткизүү менен жана башкалар дагы ошол нерсени туура кабыл алуу керек. Буну башка аны адамга ыктыяр бериле турган нерсе эмес. Чындыгында Аллах Таала биздин пайгамбарыбызды эң акыр заман пайгамбары деп айткандыгынын себеби биздин пайгамбарыбыздан кийин башка пайгамбар жиберилбестигине жана башка пайгамбар түшпөстүгүнө Аллах Таала кабар берген нерсе. Бир маселе айта турган нерсе, маалымат катары, акыр заман жакындаган учурда Даджал чыгат. Ал эми ошол Даджалды өлтүрө турган имам Махди чыккан учурларда Иса алейхисаламдын кайрадан жер бетине түшүрүлгөндүгү. Бирок Иса алейхисалам пайгамбар болгондугуна карабастан, ага Инжил китеби түшкөн пайгамбар болгондугуна карабастан, ал пайгамбар саллаллаху алейхи үммөт болгон абалда пайгамбарыбызга түшүрүлгөн шарият менен жашап, андан кийин пайгамбарыбызга үммөт болгон абалда жерге берилүүсү дагы айтылган. Ошондуктан ар бир пайгамбарга берилген бир дуа кылганда Аллах сөзсүз дуасын кабыл кылат деген мүмкүнчүлүктү Иса пайгамбар мени ошол пайгамбарга үммөт кылган абалда жанымда ал деп суранган дейт. Мына ошондуктан Аллах Таала акыр заман келгенде Иса пайгамбарды кайрадан жер бетине түшүрүп, андан кийин Иса пайгамбарды ошол 40 жылга жакын өкүм сүрүп, 40 жылга жакын өзүнүн доорун өткөргөндөн кийин, андан кийин ажалы келип дүйнөдөн өткөн кезде биздин пайгамбарыбызга үммөт болгон абалда жерге берилет дейт. Эмне үчүн пайгамбарлар ошол биздин пайгамбарга үммөт болууну үмүт кылган десеңиз, себеби дегенде биринчи болуп пайгамбарга бейиш эшик ачыла турган зат. Биринчи болуп Аллах Таала өзүнүн үммөтүн шафаат кыла турган зат. Биринчи пайгамбар самга бейиш эшик ачылып, пайгамбарыбыз бейишке киргизилгенге уруксат берилгенден кийин калган пайгамбарларга эмес, ошол пайгамбардын урматына, акыр заман пайгамбардын урматына ошол пайгамбардын үммөтү кирет. Андан кийин пайгамбарларга кезек берилет деп айткан. Мына ошондуктан биз бул пайгамбарга үммөт болуп калгандыгы Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң нематтардын бири экендигин, Аллах Тааланын бизге берип аткан, сиз менен бизге берген нематтары ушунчалык чексиз, аны канчалык айтсак дагы эстен чыккыс Аллахтын берген нематтары. Эми мына ошондой эле Аллах Тааланын сизге бизге берип аткан нематтардын ичинде дайым устазыбыз бир хадисти баяндагандан кийин ошол хадиске тиешелүү бир кыссаны дагы, окуяны дагы камтып кетет. Адатынча бул жерде кыссада эмне дейт? Кыссада кыссат рифкул имам Зайнул Абидин bijарияти ва итқихи деген. Билесиздер, бул Зайнул Абидин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң өзүнүн көз кубанычы болгон, райханы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын неберелери Хасан Хусейн, Фатима энебиз Али разыяллаху анху менен Фатима энебиздин балдары, ошонун Хусейндин урпагынан чыккан улуу чоң бир алым болгон. Ошол киши күндөрдүн биринде өзүнүн колундагы кызматчысы ага кол койганда ал дарат алат эле. Күндөрдүн биринде ал кызматчысы тайгаланып неме кылгандыктан Зайнул Абидиндин бетине ошол алып келген суусу башынан ылдый төгүлүп калгандыгын баяндайт. Мына ошол кезде факалат жария, ошол кезде жанагы башын көтөрүп караганда жария инналлаха якул казиминал гайз деп аят окуду дейт. Караңыз, ал кездеги кул кызматчы болсо дагы, бирок шариаттан, аяттан, Курандан илими бар адам ачуусун жуткандар деп Аллах Таала айткан аят эсине салды дейт. Ошол кезде факал рахималлах факад казамту гайзи, мен ачуумду жуттум деди дейт. Мына ошол кезде факалат ошону менен токтоп инналлаха якул лаафина анин нас дейт. Аллах Таала башка бир аятты окуп, адамдарга кечиримдүү болгула деп айткан аят эскертти. Ошондо ал афауту анки деди. Сени кечирдим деди. Анда да токтоп калбастан ал ошол кызматчысы факал инналлаха валлаху юхиббул мухсинин, албетте Аллах Таала жакшылык кылгандарды, ихсан кылгандарды Аллах Таала жакшы көрөт деп айткан кезде
Изхаби фа анти хурра дейді. Ошол кезде демек кол ачыктарды, жомарттарды жараткан жакшы көргөн болсо, анда сен азатсың, сен кулдуктан бүгүндөн баштап эркинсиң деген кыссаны камтып өтүп кеткен. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдеги бул аяттын негизинде валакад каррамна бани адам баласын урматтуулуу кылып жараткандыгын, ислам шарияты келгенден кийин кулчулукту толугу менен жоюлушуна эң чоң салым кошкондугун эскертип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси менен жыйынтыктаган. Бул хадисте эмне дейт? Бул хадисте Мурад Наби саллаллаху алейхи вассалам мин каулихи дейт. Ихванукум хавалукум дейт. Ва жа'алахум Аллах тахта айдикум فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل فليلبسه مما يلبس деп айткан дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадистеги өзүнүн максатын эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин ошол кол астыңардагы иштеген кызматчыңар силерден Аллах тарабынан силерге бир колуңарга тийип калган, колуңарга силерге баш ийүүгө келген бир кызматчы ал, бир тууганың дейт. Аны сен өзүң жеген тамак менен тамактандыргын дейт. Артып калган тамагыңды, ашып калган тамагыңды эмес, өзүң жеп аткан тамагың менен аларга да тамактанды. Сен өзүң кийген кийимдер менен аларды кийиндир. Алардын күчү жетпей турган, алардын кудуретинен, алардын мүмкүнчүлүгүнөн жогору болгон нерселерди аларга жүктөбөң. Эгерде аларга оор ошондой кыйынчылык жүктөй турган болсоң, анда өзүңөр дагы аларга жардамчы болгула, жардчы болгула деп айткандыгын максат кылган дейт. Демек, бул хадистен алына турган пайда толугу менен адам баласы кол астыңда иштегендерге, ал өзүңдүн кол астыңда дегенде балким өзүңдүн өмүрлүк жубайыңан, балдарыңан, кала берсе колуңда өзүңдүн бир Аллах Таала берген мал, мүлк, бийлик менен кол астыңда иштеп аткандарга дагы райым кылууну, аларга дагы кечиримдүү болууну шариятыбыз буйругандыгы жөнүндө турат. Демек, баарыбызды Аллах Таала жан дүйнөбүздү, ток жан дүйнөбүздү кенен жана кичпейил, боорукер инсандардан кылсын.